Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Бишкекте үйүнөн таңкы 5-те чыгып кеткен өспүрүм изделүүдө. Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 14 жаштагы Акылбек Таалайбековду издеп жатканын кабарлады. Маалыматта баланын апасы эртең менен арыз менен кайрылганы айтылган. Өспүрүм 7 январ күнү таңкы саат 5:00 чамасында Арча Бешик конушундагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Аталган факты каттоого алынып издөө аракеттери көрүлүп жатат. Белгилери бою 165-170 см, арык чырай, чачы, көзү кара. Оң жагында тырыгы бар. Кара түстөгү куртка, шапке, шым кийип, велосипед тээп жүргөн. Милиция Акылбек Таалайбековдун жүргөн жерин билгендер же баланын өзүн көргөндөр болсо 0550 223 333, 0704 447 770 же 0703 401 600 же күнү түнү иштеген 102 номерине кабарлап коюуну өтүндү. Мекендештерден да бул видеону таратып коюуну суранабыз. Дастан Бекешев окуучуларды онлайн окутууну узартууну сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев балдардын кышкы каникулун узартууну сунуштады. Бул тууралуу эл өкүлү социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Билдирүүсүндө ал 11 январдан баштап катуу суук түшөт деген божомолду жүйө келтирүү менен балдарды онлайн окутууну узартуу зарылчылыгын белгилеген. Дал ушул 11 январдан баштап балдардын каникулу аяктайт экен. Бишкектин коомдук транспорту мындай суукка даяр эмес. Ал эми мектеп балабакчалар даярбы? Билим берүү жана илим министрине мектеп балдарын онлайн окутууну бир нече күнгө узартууну ойлонуп көрүшүн сунуштадым, деп жазды Бекешев. Эскерте кетсек, өзгө чогорда ал министрликке шашылыш билдирүү таратып, 10 январдан тарта катуу суук түшөрүн билдирген. Ал Сак Чүй облусунда түнкүсүн абанын температурасы -25 градус болоору айтылды. Ал эми коңшу Өзбекстанда сууктан улам окуучулардын каникулу узартылган. Жалал-Абадта 2 жашар кыз түтүнгө ууланып чарчап калды, агасы реанимацияда. Жалал-Абад шаарында 2 жашар кыз түтүнгө ууланып чарчап калды. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Спутник Кыргызстан агенттигине окуянын болгонун тастыктап, чоо жайын айтып берген. Облустук милициядан билдиришкендей, 8 январга караган түнү саат 1:30 чамасында Жалал-Абад облустук ооруканасынан Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгына 102 номерине билдирүү келип түшкөн. Анда кичинекей бөбөк түтүнгө ууланып каза болуп калгандыгы айтылган. 7 январ күнү саат 20:00 чамасында Жалал-Абад шаарында жашаган 30 жаштагы келин кошумча жумушуна идиш жууганы кеткен. Келин 2019-жылы туулган уулун жана 2020-жылы туулган кызын уктатып коюп үйүнөн чыккан. Кайра саат 20:30 чамасында жумуштан келгенде үйүндө электр жылыткычтын зымы ээрип түтүн каптап кызы каза болуп калгандыгы аныкталган. Учурда уулу оорукананын жандандыруу бөлүмүндө, дешти милициядан. Бул окуя Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына уулануу менен катталып териштирүү иштери башталган. Окуя болгон жерге Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу барган. Туке лотону ойноткон мекендеш сөзүнө туруп кайрымдуулук кылды. Москвада 3 Тико автоунаасын, iPhone уюлдук телефондорун ойноткон Туке лото жааматы элге сатылган билеттердин акысынан Бишкек шаарындагы Нур балдарды калыптандыруу борборуна кайрымдуулук кылышты. Бул тууралуу уюштуруучулар билдиришкен. Эсиңиздерге салсак, лото оюну ойнотулуп баштаганда Туке лото жааматы элден түшкөн акчанын эсебинен кайрымдуулук болоорун билдиришкен. Ал эми бүгүн мекендешибиз сөзүнө туруп кайрымдуулук иш-чарасын өткөрдү. Толук видеону сиздерге сунуштайбыз. Туке лото деген эмгек жамааты силер үчүн атайын жаңы жылдар менен куттуктап подарка кылып кетти баардыгыңарга. Ошол лотерея ойноткон Турдубек акага жана ошол лотерея алып ойноп жаткан кыргыз элине, жалпы ошол Туке лото эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр ошол алып келген белегини эже таркатып койсоңуздар, сиздерге терең ыраазычылык иштеринде ийгиликтер болсун. Туке жамаатына ыраазычылык билдирем, балдарыбыздын жана ата-энелердин атынан. Ушундай биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоп коштоп, ушундай белектерин тартуулап, көңүлүңө көңүл кошкондор үчүн чоң рахмат, ыраазыбыз. Бар болсун ушундай колдогон Туке сыяктуу уюмдар.
Депутат Токторбаев каарылар үйүндөгү 95 кишинин 85-и кыргыз экен, пенсиясын таштап кеткен баласына бергени жүрөгүмдү оорутту. Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев Жалал Абад облусунун Сузактагы улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы типтеги социалдык стационардык мекемесине барган. Ал бул тууралуу өзүнүн соц тармактагы баракчасына жарыялады. Жашоо турмушу, тамак ашы шарттары жалпысынан жакшы экен, кир жугуш жери менен мончосунун абалы начар болгондуктан долбоор жазып өткөрө албай жатканын айтышты. Аны жеке жоопкерчилигиме алып, аягына чейин чыгууга сөз бердим. Буюрса бардык шарттарын түзүүгө сөзсүз көмөк көрсөтөм деп жазды ал. Депутат жагымсыз жагдайга туш болгонун да билдирип өткөн. Аталган мекемеде жалпысынан 95 адам күн кечирип келет. Ону башка улуттун өкүлдөрү болсо, калган 85-и кыргыз улутундагылар экени чындыгында аябай жүрөгүмдү оорутту. Стационарга таштап эле кетпестен пенсиясын алып жеп отургандардын абийирин кечирүү мүмкүн эмес. Ата-эне ошондо да балама болсун деп пенсиясын берип багып отурганын көргөндө жүрөгүм ооруду. Мамлекеттик идеологияны күчөтүп, мындай кечирилгис жоруктарды жоготуу керекпиз. Буюрса мындай тескери көрүнүш боюнча да алдыда алгылыктуу кадамдарды жасайбыз деп жазды эл өкүлү. Алло, ассаламу алейкум, ата кандайсыз? Ва алейкум ассалам. Жакшы улум, өзүң кандайсың? Жакшы, шүгүр. Апам кандай жүрөт? Иштериңиздер кандай? Тынч, Кудайга шүгүр. Апаң да жакшы, мен да жакшы. Карындашың, чоң энең, чоң атаң жакшыбы? Атау кандайсыздар? Атау качан келесиздер? Биздерди сагындык. Биз да силерди сагындык. Чын эле ата, качан келесиңер? Силер кеткенден бери чоң атам, чоң энем да улгайып кетти. Биз да силердин мээриңерсиз өсүп калдык. Бизге эми силердин акчаңар, байлыгыңар эч нерсеси кереги жок ата. Бизге силердин мээриңер керек. Силер кеткенде мен 9 класс болчумун. Азыр 2 курс болдум ата. Карындашым 9 бүтөт ата. Болду эми ата. Туранчы келелечи ата. Барабыз балам. Айтпайын дедим эле. Айтпасам болбойт окшойт. Айтышка туура келди. Ислам каржы кооперативи менен 2 айлык мөөнөт менен келишим түздүк. Ата, да кредитпи? Жок балам, кредит эмес. Шарияттын негизинде иш алып барышат экен. Буюрса үйлүү да болобуз, машиналуу да болобуз, чогуу да болобуз. Ошондо 2 айдан кийин чогуу болобузбу ата? Ооба улум, баарыбыз чогуу болобуз. Ооба. Чоң атаңды, чоң энеңди, карындашыңды жакшы кара. Макул ата. Болуптур ата, жакшы туруңуздар. Ислам каржы кооперативи ар бир үй бүлөнүн бүтүн болуусун каалайт. 2022 жыл чек арада мекен үчүн курман болгон жоокерлердин тизмеси. Кыргызстанда 2022 жылы Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал оор жоготууларга алып келген окуя болуп калды. 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышта Тажикстандын кол салуусунан Кыргызстандан 62 адам, анын ичинде 50 аскер, 12 тургун каза болгон. Ошондой эле 205 адам, анын ичинде 151 аскер кызматкери, 54 тургун жарат алган. Андан тышкары үйлөр, социалдык объекттер талкаланып, өрттөлүп, мал-мүлк таланып, тонолгон. Тажикстандын кол салуусунда аскерлер эрдик көрсөтүп, душмандын мизин кайтарып, баатырларча курман болушту. Мамлекеттик органдар былтыркы чек арадагы куралдуу кагылышта курман болгон аскер жана жарандардын толук тизмесин ачыктаган жок. Бирок журналисттер курман болгондордун көпчүлүгү тууралуу маалыматтарды топтой алган. Белгилей кетсек, Улуттук тарых музейинде мекен үчүн курман болгон баатырлардын элесин түбөлүккө калтыруу максатында сүрөт көргөзмө уюштурулган. Бирок ага бардык жоокерлердин сүрөттөрү коюлган эмес. Мекенин коргоп курман болгон жоокерлердин тизмесин сиздерге сунуштайбыз. Биринчи Нурислам Карыбеков Сузак районундагы Жалал Абад облусунун октябрь айында туулган. Бөрү отрядында кызмат өтөгөн. 2003 жылы жарык дүйнөгө келген. Экинчи Данил Таалайбек уулу 2002 жылы жарык дүйнөгө Баткен районунун Аксай айылында туулган. Наамы Кенже сержант. Үчүнчү Чыңгыз Акчалов 1998 жылы Манас районунун Балсаруу айылында туулган. 2022 жылы лейтенант наамын алып, зениттик ракеталык батареянын командири болгон. 4-чү Элеман Ураимов 1994 жылы Кара Суу районунун Савай айылында туулган. Баткен облусундагы Бужум чек ара бекетинде аскер бөлүктүн командири болгон.
5-чи Эрлан Турсунбаев 1991-жылы Карабалташ шаарында туулган, Тамдык чегара тозотунун башчысы болгон. 6-чы Данияр Казакбаев 1998-жылы Токмок шаарында туулган, наамы прапорщик. 7-чи Нургазы Мамытов 1988-жылы Баткен районунун Актатыр айылында туулган, Ортобоз чегара тозотунда фельдшер болгон, прапорщик. 8-чи Мирлан Ниязов 1987-жылы Карасуу районунун Кыргызстан айылында туулган, наамы Генже сержант. 9-чу Азамат Мирзакулов 2003-жылы Ош облусунда туулган, Капчыгай чегара тозотунда кызмат өтөп жаткан. 10-чу Марат Ташмырзаев 2002-жылы Айдаркен шаарында төрөлгөн, Бөрү Атайын аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. 11-чи Баатырбек Райымкул уулу Тажикстандын Мургап районунда туулган, Атайын багыттагы Бөрү отрядынын чалгынчы фельдшери болгон. 12-чи Агадил Канатбеков 1999-жылы Жетөгүз районунун Тосор айылында туулган, номер 2053-чү аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан, наамы прапорщик. 13-чү Умарбек Курманбеков 2002-жылы Базар Коргон районунун Коткор айылында туулган, катардагы жоокер. 14-чү Мирлан Какеев 1988-жылы Нарын районунун Куланак айылында туулган, номер 707-чи аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан. 15-чи Нурсултан Жаныбеков Нарын районунун Оттук айылында туулган, наамы улук сержант. 16-чы Тилек Жаңыбай уулу 1996-жылы Бакаята районунун Оро айылында төрөлгөн, танк экипажынын мүчөсү болгон. Аткылоонун натыйжасында танктын ичинде дагы 2 аскер менен бирге тирүүлөй күйүп кетишкен. Сөөгү 26-сентябрда Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде жерге берилген. 17-чи Рашид Бердибаев 2003-жылы Каракулжа районунун Жетим дөбө айылында туулган, 2021-жылы аскерге чакырылып, Баткендеги чегара тозотторунда кызмат өтөп жаткан. 18-чи Даниэль Малашев 1998-жылы Сузак районунун Карачолок айылында туулган. 19-чу Бейкут Алмазбек уулу 1996-жылы Нарын районунун Эчки Башы айылында туулган. 2021-жылдын апрелинде болгон куралдуу кагылышта жараат алып, анда көрсөткөн эрдик үчүн эрдик медалы менен сыйланган. 20-чы Баяман Акылбек уулу 1995-жылы Алабука районунун Жапа Салда айылында туулган, Атайын багыттагы Бөрү отрядында кызмат өтөп жаткан. 21-чи Жаныбек Якубов 1997-жылы Лейлек районунун Маргун айылында туулган, аскердик унаада бара жатканда минометтун сыныгы тийип курман болгон. 22-чи Гүлжигит Бектанов 1995-жылы Нокен районунун Кызыл Туу айылында төрөлгөн, номер 20-21-чи Атайын багыттагы Бөрү отрядынын номер 1-чи тобунун командири болгон. 2019-жылы Даңк медалы менен сыйланган. 23-чү Асатбек Арыстан уулу 2003-жылы Алабука районунун Теңге айылында туулган, Капчыгай чегара тозотунда кызмат өтөп жаткан. 24-чү Бектур Ислам уулу 1991-жылы Ош шаарындагы Жапалак айылында төрөлгөн, номер 2001 аскер бөлүгүнүн Лейлек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинин улук көзөмөлдөөчүсү болгон, прапорщик. 25-чи Жеңиш Иманбек уулу 2000-жылы Жумгал районунун Минкуш айылында туулган, 2019-жылы аскерге чакырылып, андан кийин аскерде келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан. 26-чы Илимбек Мурзаев 1995-жылы Баткен шаарында туулган, Атайын багыттагы Бөрү отрядынын прапорщиги болгон, келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан. 27-чи Абсамат Жекшембек уулу Атбашы районунун Терек суу айылында туулган, Маргун айылындагы атышууда ок тийип курман болгон. 28-чи Шералы Анаркулов 1990-жылы танк экипажынын мүчөсү болгон, аткылоонун натыйжасында танктын ичинде дагы 2 аскер менен бирге тирүүлөй күйүп кетишкен. Сөөгү 26-сентябрда Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде жерге берилген. 29-чу Санжар Анаркулов 1996-жылы Баткен шаарында туулган, Достук айылындагы чегара тозотунда кызмат өтөп жаткан, танк экипажынын мүчөсү болгон. Аткылоонун натыйжасында танктын ичинде дагы 2 аскер менен бирге тирүүлөй күйүп кетишкен. Сөөгү 26-сентябрда Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде жерге берилген. 30-чу Айдарбек Айбеков 2003-жылы Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылында туулган, 2021-жылы сентябрь айында аскерге чакырылып, Баткендеги чегара бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. 31-чи Медет Абдумалик уулу 1991-жылы Лейлек районунун Кулунду айылында туулган, аскердик наамы прапорщик, Лейлек районунун Арка тозотунда кызмат өтөп жаткан. 32-чи Кулатбек Абдисамат уулу 1991-жылы Баткен районунун Актатыр айылында туулган, Баткен районунун Ортобоз чегара тозотунда кызмат өтөп жаткан, наамы прапорщик.
33-чү Бекболсун Ырысбек уулу 2000-жылы Кара Суу районунун Кызыл Абад айылында туулган. Ал армияга кызмат өтөгөнү кетип, ошол бойдон Баткенде куралдуу күчтөрдүн катарында калган. 34-чү Бекмырза Шарабиддин уулу 1996-жылы Нокен районунун Бүргөндү айылында төрөлгөн. Лейлектеги кулундуу чек ара бекетин аткылоодо курман болгон. Чек ара кызматында келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан. 35-чи Нургазы Баркошов 1987-жылы туулган. УКМКнын чек ара кызматынын прапорщиги. 36-чы Нурбек Баратов 2003-жылы Сүлүктүү шаарында туулган. Лейлектеги кулундуу чек ара бекетинде кызмат өтөп жаткан. 37-чи Амангелди Балыкчиев 2002-жылы Кемин районунун Бообек айылында туулган. 38-чи Рамзан Бактияр уулу 2000-жылы Манас районунун Ичке Суу айылында туулган. Баткендеги кулундуу аскер бөлүгүндө 2020-жылдан бери келишимдин негизинде кызмат өтөп жаткан. 39-чу Дастан Анарбеков 2001-жылы туулган. Достук чек ара тозотунун башчысынын орун басары, Талас облусунда туулган. Ал 2022-жылдын 16-сентябрында Достук айылын коргоодо мектептин аймагында каза болгон. Чек арачынын сөөгү көпкө чейин белгисиз бойдон калып, бир катар экспертизалардан кийин гана анын өздүгү такталган. Сөөгү 29-декабрда Атабейит мемориалдык комплексине коюлган. 40-чы Айбек Ысманов 1987-жылы Баткен районунун Баткен айылында туулган. Өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкери болгон. 41-чи Мухтарбек Сулайманов 1997-жылы Алай районунун Гүлчү айылында төрөлгөн. 16-сентябрда кызмат өтөп жаткан учурда курман болду. 42-чи Манас Баатырбеков 1995-жылы Баткен облусунун Базар Баш айылында туулган. ИИМдин ички аскерлеринин номер 707-чи аскер бөлүгүнүн кенже сержанты. 43-чү Ачылбек Ташбеков 1983-жылы Баткен шаарында туулган. ИИМдин ички аскерлеринин номер 707 аскер бөлүгүнүн улук сержанты. 44-чү Алишер Набиев 2000-жылы Лелек районунун Кулунду айылында туулган. Чек ара кызматында келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан. 45-чи Дурус Каныбек уулу 1991-жылы туулган. ИИМдин ички аскерлеринин номер 707 аскер бөлүгүнүн улук сержанты. 46-чы Айбек Абдилбеков 1991-жылы туулган. ИИМдин ички аскерлеринин номер 707 аскер бөлүгүнүн катардагы жоокери. 47-чи Мыктыбек Мурзажанов 1999-жылы Айдаркен шаарында төрөлгөн. Ички иштер министринин Атайын багыттагы Шумкар полкунун кызматкери, милициянын улук сержанты. 48-чи Наркозу Мамасадыков 2001-жылы Кадамжай районунун Чечме айылында туулган. Чек ара кызматынын Атайын багыттагы бөрү отрядынын прапорщиги. Аксайдагы ок атышууда окко учкан. 49-чу Махамаджан Мапаев 1980-жылы Баткен шаарында туулган. Улук сержант. 16-сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында тажик тараптын минометунан жаракат алып көз жумган.